Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Men yehdihillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir tuğanlar jana eje karındaşlar, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Tübөлүк жашоого багышталган сабактарыбыздын экинчи бөлүгүнө кош келиңиз. Бүгүн биз сиз менен инсан рухунун бул дүйнө жашоосунан акырет жашоосуна сапар кылуусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул бизге эскертме болсун деп. Бирок мен биринчи өткөн жума эмне жөнүндө маек кылганыбызды кыскача зикир кылып өтмөкчүмүн. Эсиңерде болсо, хадиске көрө бир күнү бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келип, «Эй Аллахтын элчиси, кыямат качан болот?» деп сураган эле. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам болсо, Маза а'дадта лаха? «Кыямат күнү үчүн эмнени даярдап койдуң?» деп жооп берди. Оба, негизи биз качан өлүшүбүз эмес, балким акыретибиз үчүн эмнени даярдап койгонубузда. Демек, түбөлүк жашоо бир гана дүйнөнүн түгөшү же жалпысынан кыямат күнүн билдирбейт экен. Балким Наби алейхиссалам айткандай, Men mata faqad qamat qiyamatuh. өлгөн киши үчүн анын акырет жашоосу анын өлөрү менен башталат экен. Же жөнөкөй тил менен айтсак, адам өлсө анын акырети башталат. Башка бир хадисте келтирилишинче, Wal qabru awwalu manazil al-akhirah. түбөлүк жашоо жолундагы биринчи токтоо инсан өлүмү аркылуу бул дүйнө жашоосунан тиги дүйнө жашоосуна көчөт. Биз дагы бүгүн Аллахтын уруксаты жана тавфиги менен ошол кийинки жашоо жана инсан ажалы жеткенде эмнелер болушу туурасында сөз кылабыз. Акыркы жолу биз өлүмгө даярдык, ошондой эле жакшы өлүм табуу үчүн эмне кылыш керек жана жаман кесепеттен кантип арылуу керек экенин да айтып өттүк. Ушуну дагы өзүнчө баса белгилеп өттүк. Аллахтын элчиси болгондугуна карабай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын негизги түйшүгү өз акыретинин кандай болуш эле. Ал эми Аллах өз расулунун мурунку жана кийинки кемчиликтерин кечирген эле. Мындан сырткары пайгамбарлар эч качан күнөө кылбагандар деп ыйман келтиребиз. Ошого карабай Расулуллах, Allahumma tawaffani ala al-iman. Аллахым, мага чын момун абалында жан берүүнү насип кыл дейт эле. Жана өз сахабаларына дагы мына ушул дубаны тез-тез кайталоого чакырат эле. Ал берекелүү заттын сүйүктүү дубаларынын дагы бири ушундай эле. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Эй Аллах, жүрөктөрдү башкаруучу зат, менин жүрөгүмдү өз диниңе туруктуу бекем кыл. Кур'ан-ы Каримде Ибрахим алейхиссаламдын атактуу дубалары келтирилген. Пайгамбарыбыз да Аллахка дал ошол дуба менен суранган. Эй Раббим, Аллах алдына ыйман ишенимди толук, сак жүрөк менен келгендерден тышкары эч бир пендеге байлыгы дагы, перзенти да бир да пайда бербей турган күндө мени өзүң сакта. Кыскасы биз үчүн акыретибиз кандай болушу өтө маанилүү болуп, мурункусунда биз жашоонун түгөшүнө тиешелүү окуяларды уктук. Мындан эч ким өз ажалын качан жана кандай болуусун билбейт. Өлүм улуу сыр деген токтомго келдик. Ошондуктан биз бул күнгө даярдык көрүшүбүз зарыл. Башкача айтканда, ар дайым биз өлүмдү эстеп жашашыбыз, дал ошондой эртең өлө тургандай өмүр сүрүүбүз керек. Ушул риваятты Али радиаллаху анхуга таандык кылышат. Риваяттын кубаттуу же зайыф экенин билбеймин албетте. Бирок анын мазмуну, мааниси чоң жана пайдалуу. Азырети Али радиаллаху анху ушинтип айтат экен. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Бул дүйнөдөгү жашооңуз үчүн дал ошондой түбөлүк жашай тургандай салих амалдар кылгыла. Ошол эле учурда акыретиңиз үчүн эртең өлө тургандай ибадатта болгула. Эми болсо Наби алейхиссаламдын бул сөздөрүнө кайталы. Ал киши акырет жашооңузга даярдык көргүлө деп айтыптырбы? Иншаллах мына ушунун өзү жетиштүү. Келгиле бул сабакты
al-yaqin sözünün manisinden baştaylı. Al-yaqin sözü Arapça bolup, al köbünчө Kur'an-ı Kerim жана Пайгамбар алейхисаламдын hadis şariflerinde keziget. Бул сөз шектенүүлөрдөн алыс, толук ишеним, акыйкатты түшүндүрөт. Аллах Таала Куранда Расулуллахка وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. О яқин, башкача айтканда өлүм келгенге чейин бир гана эгеңерге пенделик кылгыла деп кайрылат. Бул жерде яқин сөзү өлүм маанисинде келген. Ошого көрө муфассирлер өлүм бул эч ким баш тарта албай турган улуу акыйкат деген жыйынтыкка келишкен. Ошол жол менен Раббибиз Аллах бизге өлүм сааттарыбыз келгенге чейин бир гана өзүнө ибадатта болуубузду буйрат. Акыйкатта өлүм сааты ар бирибизге жетип келет. Жана андан эч ким качып кутула албайт. Аллах Таала айтат: أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِكُمُ الْمَوْتُ Кайерде болсоңор дагы өлүм силерге жетет. لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Силер ал тургай корголгон короолор ичинде болсоңуз дагы, башка бир аятка көрө كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ар бир тирүү жан өлүм эмне экенин татып көрөт. Ооба, ар бирибиз жан ачуусун татып көрөбүз. Биз баарыбыз өлүм жиндилигин баштан өткөрөбүз. Башкача айтканда, жан берүү азабын татабыз. Ушул күндөрдө бир жигит менден чынында бардык, ал тургай момундар да өлүм азабын бирдей сезишеби деп сурап калды. Акыры бул момундун руху денеден жеңил оңой чыгуусу тууралуу хадиске туура келбейт го деп кошуп дагы койду. Жобубуз болсо Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул жөнүндө айткандай баары жан ачуусун татып көрөт. Аллах субхана ва таала пенделерине ыйык жазуу аркылуу мунун кабарын берди. Өлүм жиндилиги ал-яқин, акыйкат сыпатында келди. Ал тургай Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өлүп жаткан кезинде жан жиндилигин баштан өткөргөн. Алар маңдайларын арчып, Аллах таза, албетте өлүм азап менен келет деп айтты. Сакра сөзү ошол мааниде мастыкты жана дагы аң сезимди жоготууну дагы түшүндүрөт. Өлүм босогосунда турган ар бир инсан өлүм азабын жана акыл жоготууну баштан өткөрөт. Бул капыстан же акырындык менен пайда болушу мүмкүн. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Өлүп жаткан адамга үзгүлтүксүз ла илаха иллаллах келмесин айтып тургула. Эмне үчүн? Себеби алардын аң сезими келип кетип турат. Ошол себептүү шахадат келмеси дайым кайталанып турулса, алардын соңку сөздөрү ла илаха иллаллах болушу ыктымалы бар. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. соңку сөздөрү ла илаха иллаллах болгон киши бейишке кирет деген. Мурунку маегибизде ийгиликтер сиз жашооңузду кандай өткөргөнүңүзгө байланыштуу экенин айттык. Эгер сиз Аллахтын ачуулануусуна жолугуп калуудан коркуп туура жашаган болсоңуз, акыретиңиз да жакшы болот. Тескерисинче өмүрүңүздү күнөөлөр жана баш ийбестик менен жаман өткөргөн болсоңуз, анда сизди тилекке каршы кайгылуу жыйынтык күтөт. Аллах бизди өзү сактасын. Ал ыраазы боло турган иштер кылып, тынч жана ийгиликтүү жакшы өлүм табууну бизге насип кылсын. Агай-ини жана эже сиңдилер, демек өлүм акыйкат жана эң улуу сыр. Субханаллах. Аллах ар кандай айып кемчиликтерден таза жана толугу менен эң аруу зат. Момун киши өлүмгө капырга караганда өзгөчө мамиледе болот. Капыр ажал жөнүндө ойлобоого тырышып, андан качат. Момун болсо өлүм акыйкат экенин билип, ага даярдык көрөт. Ар убак аны өзүнө өзү эскертип турат. Жаш кезимдеги бир окуя эсиме келди. Биз шаар көчөсүнөн өтүп бара жаткан элек. Маңдайыбызда эки жол бар болуп, алардан бири мүрзө жанынан өтөт эле. Биз менен чогуу алда артта башка машинада кетип жаткан бир таанышыбыз уюлдук телефондон бизге чалып, "Сураныч, ал жолдон жүрбөйлү" деди. Биз андан эмне үчүн деп сурадык. Ал мүрзө жанынан өтүүнү жактырбайм. Кабырды көргөнүмдө этим титирейт деп айтты. Мен ага бир тууган Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам тескерисинче бизди кабырларды зыярат кылууга чакырды. Ошондуктан коркпо. Бул сен үчүн эскертме болсун жана баарыбызга дагы жакшы эскертме. Биз ал жерге качан барышыбызды билбейбиз го дедим. Ал болсо жок, азыр жашмын, бул жөнүндө ойломокчу эмесмин. Мен жашоомдон ырахат алууну каалаймын деди.
Көрүп турганыңардай ал үй бүлөсүндө кырсык болмоюнча өлүмдү эстөөдөн алыс жүрдү. Бирок бул бир тууганыбыз шалаакылык уйкусунан ойгонду жана өлүмгө тик кароого аргасыз болду. Ошондуктан дагы Аллахка чексиз шүгүр айтамын. Туура анын үй бүлөсүндө кырсык болду. Бул кайгылуу албетте, бирок ал ошол себептүү Аллахка кайтты. Аллах ар кандай кемчилик айыптардан аруу, эң таза жана эң улуу. Мырзабыз Наби саллаллаху алейхи вассалам: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور "Мен илгери кабырларды зыярат кылууңарды тыюу салган элем. ألا فزوروها Эми болсо кыла бергиле." فإنها تذكركم بالآخرة. Эмнеге дегенде алар сизге түбөлүк жашоону эскертип турат. Эмне үчүн пайгамбар алейхиссалам кабырларды зыярат кылууну биринчи тыюу салып, кийин болсо уруксат берген. Шексиз мунун дагы акылмандыгы бар. Белгилүү ислам дини коом жашоосуна аста секин кирип келген. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыретке чейин бизди кабырларды зыярат кылууга үндөгөн. Менимче бул аялдарга дагы таандык. Бирок айрым алымдар меникинен башкача пикирде болсо дагы ишенемин бул хадис аялдарга дагы таандык. Сөөк коюу аземинен тышкары албетте. Бир гана Аллахтын өзүнө аян болгон акылмандыкка көрө аялдар жаназа аземдерине катышпашы керек. Кайык апага көмүлгөн аялдардын өз сезимдерин колго алуусу кээде кыйын болот. Өздөрү эмне кылып жатканынан бейкапар болуп, керек болсо авраттары ачылып калганын дагы сезбей калышы мүмкүн. Ошондуктан кайгы эмнелерге алып баруусун биз жакшы түшүнөбүз. Жакшысы сөөк коюу аземинде бир гана эркектер катышканы макул жана дурус. Себеби алар канчалык кайгыда болушпасын чектен чыгып кетишпейт. Кээ бир аялдардай өз үстүнөн көзөмөлдү жоготпойт. Демек мүрзөлөр бизге түбөлүк жашоону эстетип турат. Жана зыян көргөн киши бул эскертмеден качкан киши. Аллах сөзүндө: وجاءت سكرة الموت للحق ذلك ما كنت منه تحيد. Жан берүү жиндилиги акыйкат чындык болуп, бул сиз андан качкан нерсе деп айтылат. Ушул акыйкат аль-якин, башкача айтканда өлүм. Андан качкан жана Аллахка ибадатта болууну каалабагандар үчүн эскертүүчү коркунуч. Аллах болсо эң таза жана эң улуу зат. Мына ушул жерде суроо пайда болот. Биз буларды үйрөндүк, бирок рух кантип денеден чыгат? Момундар жана капырлар руху бирдей абалда денеден чыгып кетеби? Жооп ушундай. Жок, бул ар түрдүү абалда. Муну бизге Наби саллаллаху алейхи вассалам ачык түрдө сүрөттөп берген. Биз рух момун же капырдын сөөгүнөн кантип чыгып кетерин айкын элестете алабыз. Бул узун хадис, бирок мен аны кичине мухтасар кылып, темага тиешелүү жерин гана зикир кыламын. Ушул хадис сахих. Аны Аль-Бухари жана Муслим топтомдорунан табышыңар мүмкүн. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен отурган эле. Алардын жанынан бир мейитти алып өтүштү. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам маркум жөнүндө сурады. Кийин ордунан туруп, тезинен бир жерге барды. Ал жерде саллаллаху алейхи вассалам чөгөлөгөн абалда ыйлай баштады. Кийин колдоруна бир таякты алып, аны жерге минтип сайды жана асманга жүзүн бурду. Билесизби, мейиттердин абалынан кандайдыр кабар алган инсан гана өзүн ушундай абалга салат. Пайгамбар алейхиссалам катуу таасирленген эле. Эгер Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси болбогондо, ким билсин аларга эмне болор эле? Эмнеге дегенде Расулуллах айтар эле: "Эгер сиз өлүктөрдүн абалы жөнүндө мен билген нерселерди билгениңизде эле, жашооңузда өтө аз күлүп, көп ойлогон болор элеңиз. Эгер сиз кабырдагылар менен эмне болоорун укканыңызда, мейиттериңерди артык көмбөй турган турмушуңуз бактысыз болот эле." Кабырда жаткан өлүктөрдүн абалы кандай өтүп жатканын билбестигибиз дагы Аллахтын бизге бир ырайымы. Ошондуктан өз абалыңызда туруп, Раббиңиз жөнүндө жакшы күмөн кылыңыз. Себеби Аллах Таала хадиси кудисиде айтат: أنا عند حسن ظن عبدي بي. "Мен, кулум мен жөнүндө кандай күмөндө болсо, мен ошондоймун." Эгер сиз Аллахты мээримдүү жана ырайымдуу зат деп ойлосоңуз, жана ушул ишенимде аракет кылсаңыз, шексиз ал сизге ырайымдуу жана боорукер болот иншаллах. Эми ошол хадистин уландысы менен таанышабыз. Расулуллах сахабаларына карап: تعوذوا بالله من عذاب القبر. "Кабыр азабынан Аллахтан жардам сурагыла" деди. Алар жардам сурашты. Кийин Расулуллах дагы: تعوذوا بالله من عذاب القبر. "Кабыр азабынан Аллахтан жардам сурагыла" деди. Сахабалар: "Аллахым, кабыр азабынан сенин жардамыңа качабыз" дешти. Соң үчүнчү жолу Расулуллах: "Кабыр азабынан Аллахтан жардам сурагыла" деди. Алар дагы үчүнчү жолу: "Аллахым, кабыр азабынан сенин жардамыңа качабыз" деп дуа кылышты.
Soң Пайгамбар алейхиссалам жанында отурган сахабаларга көз салды. Алар бири-бирине өтө жакын отурушкан болуп, айлана чөйрө тынч эле. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам момун кишинин руху жөнүндө сүйлөй баштады. إن المؤمن إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملكان بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. Момун киши бул дүйнөнү таштап кетип жаткан убагында асмандан жүздөрү нурдан жаркыраган өтө сулуу эки периште түшөт. Алар өздөрү менен бирге бейиштен жыпар жыт жана кепин алып келишет. Келиңиз жакшысы убакытты үнөмдөө максатында жөн гана которуп кете берсем. Өлүм периштеси момундун рухуна Раббиңдин ыраазылыгына чык деп айтат. Эй жакшы жана таза рух, Раббиң жанында сен үчүн даярдап коюлган бакыт үчүн чык. Наби саллаллаху алейхи вассалам айтат, момундун руху идиштен агып түшүп жаткан суу сыяктуу денеден чыгат. Бир идиштен суу агып жатканын элестетип көрүңүз. Оңой эле агып кетет. Ага эч нерсе тоскоолдук кылбайт. Кандай сонун сүрөттө. Мына ошол эки периште, өлүм периштеси рухту узак мөөнөт кармап туруусуна жол бербейт. Дароо аны алып жыпар жыттандырып, бейиштен келтирилген кепинге орошот. Андан кийин алар рух менен бирге асманга көтөрүлүшөт. Алар жолдорунда көп периштелер менен жолугушат. Ар жолу алар бир периште же бир топ периштелер жарынан өтүп жатышканда, алардан من هذه الروح الطيبة؟ فلان ابن فلان بأحسن الأسماء الذي كانوا يسمونه بها. бул жакшы жана таза рух ким деп сурашат. Жооп катары бул баланча, баланчанын уулу деп периштелер мейитти жер жүзүнүн эң сулуу ысымдары менен аташат. Бардык периштелер бул рух менен саламдашат. Алар рух менен чогуу биринчи асманга көтөрүлүшөт. Дарбазага жетип келишет. Ошол дарбазанын кандай экенин бир гана Аллах билет. Негизи ушунда ал жерде дарбаза бар. Биз аалам жөнүндө, жылдыздар, галактикалар жөнүндө канчалык билимге ээбиз өзү. Аллах Тааланын убадасына көрө, خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. чынында инсандарды жаратууга караганда асмандар жана жерди пайда кылуу канчалык улуу иш. Жанагы дарбаза алдында биринчи асман периштелери турушат. Алар бул таза жана тыкан рух кимдики деп сурашат. Жооп катары бул таза рух баланчаныкы деп айтышат. Дарбаза ачылгандан соң периштелер рух менен дагы да жогоруга көтөрүлүп кетишет. Ар жолу башка периштелер жанынан учуп өтүшкөндө дал ошондой маек кайталанат. Элестетиңиз бир туугандар, сиз бул дүйнөнү эми эле таштап кеттиңиз. Жана сизди нурдуу, сулуу достук сыпатындагы периштелер күтүп алышууда. Сиз бул улуу жана сонун чыгармалар арасында атактуу болосуз. Аларды эч качан көздөр көрбөгөн, эч ким көрө албайт дагы. Эгер Аллах жана Расулу алар жөнүндө кабар бербегенде, биз дагы алардын бар экенин билбейт элек. Биз бир гана Аллах жана Расулунан келген нерсеге таянып ойлонушубуз керек. Биз бул кабарларга ыйман келтиребиз. Хадис уланысында айтылат, 7-чи асманга жеткенге чейин периштелер дагы да жогору көтөрүлүшөт. Кээ бир риваяттарга көрө, Аллах субхана ва таала аларга айтат: "Бул рухка ал бейиште ээ боло турган бардык ырыскыларын көргөзгүлө." Соң Аллах субхана ва таала рухту дене жерге коюлууга даяр болгонго чейин денеге кайтарууну буйруйт. Аллах таала منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. аны жерге кайтаргыла, биз аларды топурактан жараттык, жана топуракка кайтарабыз. Жана андан кайра тирилтебиз. Рухту болсо денеге кайтаргыла, ал кабырда сурак кылынат дейт. Периштелер рухту денеге кайтарышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам улантат: кабырда момундун алдына эки периште келет. Мункар жана накир. Арабча сөздөр болуп, кээ бир белгисиз жандыктарды түшүндүрөт. Накир белгисиз, мункар андан дагы белгисиз дегендик. Булар эч ким билбеген периштелер. Аларга бул атты Пайгамбар алейхиссалам берген. Алардын ким экенин түшүнүү кыйын. Алардын келбети коркунучтууга караганда өтө коркунучтуу жандыкка окшойт. Оба, мункар жана накир сырткы көрүнүшү өтө коркунучтуу жандыктар. Алар момунга дагы капырга дагы бирдей коркуу салат. Айырмасы ушунда, момун киши алардан коркпойт. Allah says in the Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Аллах субхана ва таала момундарга бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы өзү күч кубат,
колдоо көргөзөт деп айтылат Кур'ан-ы Керимде. Башкача айтканда, аларга кабырда дагы, кыямат күнүндө дагы эч кандай коркунуч жана дүрбөлөң болбойт. Аллах башка бир аятта айтат: لا يحزنهم الفزع الأكبر аларды коркунучтуу дүрбөлөң баспайт. Бул маселеде кыямат күнүн сүрөттөөгө жеткенде толук токтолобуз, иншааллах. Ошентип бул периштелер момундун кабырына ага 3 суроо берүү үчүн келишет. Аны ойготуп: من ربك Раббиң ким? وما دينك Диниң кайсы? وماذا تقول بالرجل الذي بعث فيكم Сага элчи кылып жиберилген киши жөнүндө эмне дейсиң деп сурак кылышат. Аларга жооп катары момун: менин Раббим Аллах, мен ага гана ыйман келтиргенмин жана ага гана ибадат кылганмын. Диним ислам. Мага элчи кылып жиберилген киши болсо Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Мен ал киши жөнүндө уктум жана ага ээрчидим дейт. Периштелер ага: эй жакшы жана таза жан, эми болсо ырахат ал, жана мындан ары сени бир гана жакшылык күтүүдө дейишет. Соң ага сол жакка кароо буйрулат. Ал кичинекей бир терезени, анын артында болсо коркунучтуу тозок отун көрөт. Периштелер кара ага деп буйрушат. Анда момун киши бирден чочуп, аны катуу дүрбөлөң басат. Бул сага даярдалып коюлган жай болуп, Аллах ушул тозок отун дагы сен үчүн даярдап койгон эле. Сен Аллахка гана пенделик кылууну, бир гана ага баш ийүүнү тандадың. Бул ишиң менен сен өзүңдү бул жайдан куткардың. Эми тозокко эч качан кирбейсиң деп айтылуусу менен бул терезе көздөн кайып болот. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ар бир кишинин тозокто дагы, бейиште дагы ал үчүн даярдап коюлган жай бар. Сиз алардын кай бирине умтулсаңыз, албетте ошонусуна жетесиз. Кийин оң жактан терезе ачылып, ага кароо буйрулат. Анда сөз менен сүрөттө болбой турган өтө кооз бактар, чоң имараттар жана бейиштин түрдүү ырыскылары көрсөтүлөт. Киши ушул көрүп турганы бейишке абдан киргиси келет. Ага бул сени күтүп турган бейиш, сен ушул жерге киресиң деп айтылат. Өзүнө убада кылынган бейишти көрүп, ал Аллахка дуа кылат. اللهم ربي أقم الساعة يا ربي أقم الساعة Эй Раббим, кыяматты азыр кыл. Тезирээк бейиштеги өз мал мүлкүм жана үй бүлөмө жетейин. Ал кыямат тезирээк болуусун каалап калат. Кыямат болсо, ошол замат өз бактарыма кирсем деп калат. Башка бир хадиске көрө, кабыр анын көзү каерге чейин көрсө, ошончолук аралыкка кең кылып коюлат. Дагы Расулуллах алдын ала айткандай, анын кабыры бейиш бактарынан бир бак кылынат. Ошондо момундун жанына бир кооз жыттуу киши келип отурат. Келгендин жүзүндө бир гана жакшылык жана достук, чын ыкластуулугу айкын көрүнүп турат. Кабырда жаткан момун ага: сенин жүзүң бир гана жакшы кабар келтире турган кишинин жүзү, сен кимсиң деп сурайт. Бул дагы Расулуллахтын хадистеринен маалым. Сенде ийгилик жана жакшы кабар келтирген адамдын жүзү бар. Элестетип көрүңүз, кимдир сиздин алдыңызга жылмайып келет жана сиз аны көргөнүңүздө мен өзүмдү жакшы сезип жатам, жанында болуудан абдан ыраазымын. Ар дайым мага бир гана жакшы кабар алып келесиң дейсиз. Мунун карама каршылыгы болсо, ал адамдын жүзү кайгылуу, башын жер каратып келет жана сиз анын жаман кабар келтиргенин бир караганда эле түшүнөсүз. Бирок момунга бул жыпар жыттуу киши ачык жүздүү, жылмаюу менен жакшы кабар алып келет. Кабыр ээси андан дагы: сен кимсиң деп сурайт. Ал: мен сенин салих амалдарымын. Кара, сен өзүңдүн жакшы амалдарыңды өзүң үчүн кабырыңда сен менен чогуу боло турган маектешке айлантырдың. Мен да сени эч качан таштабаймын. Сенин жаныңда бир өзүң жалгыз калбашың үчүн дайым бирге боломун дейт. Аллах өз пендесине бардык нерседен дагы жакыныраак боло турган убакыттардын бири Аллахтын кулу өз кабырында болгон убагы. Жанында достору же тууган уругу болбогондо Аллах пендесине өтө жакын болот жана ага камкордук кылат. Ошондой экен, сиздин жакын инсаныңыз же досуңуз өлсө, дайым ушуну эсте тутуңуз: ал түрмөдө эмес, аны бейтааныштар кармап алган жок, аны эч ким уурдап кеткен жок. Аны жөн гана Ар-Рахманир-Рахим болгон Аллах өз алдына кайтарды. Демек ал ишеничтүү колдордо.